сот реформасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан маанилүү иштердин негизги максаты судьялар кымтыксыз иштеп, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылып, элдин үмүт тилегин актоо болуп эсептелет. Жамы журтубуздун сот бийлигинен күтүп жатканы дагы дал ушул адилеттүүлүк маселе. Жаңырган жаңы имарат, жакшырган шарттар, сот тутумунда жүргүзүлүп жаткан реформа жана санариптештирүү. Мунун бардыгы Ысык көл облусундагы Адилет үйүндө ишке ашууда. Азыркы учурда соттордун иштешине жакшы шарттардын бардыгы түзүлүп берилген, техникалык жабдуулар дегендей, иш орундары, анан ошого жараша соттордун дагы иштеп аткан иштери жакшынакай бир сапаттуу болуп атат деп айта алам. Облуста сот адилеттиги үйү ачылып, бир имаратта Ысык көл облустук соту, Каракол шаардык соту жана Ысык көл административдик соту жайгашты. Буга чейин бул имарат чек арачы аскерлер үчүн 500 орундуу жатакана катары пайдаланылган. Ал 2021-жылы сот адилеттиги үйүнө ылайыкталып, капиталдык оңдоо башталган. Эми жаңырган жаңы имарат 1 жылдан бери эл кызматында. Мурда бир зданиядан бир зданияга бир транспорт каражаты менен ташчубуз. Азыр болсо ушул 3-этаждан 4-этажга, 5-этажга, ал жагындагы пошталык чыгымдарга дагы аябай пайда болду десек болот. Андан сырткары мына биздин 2-этаждан эшикти көрдүңүздөр, жарандарга 3-этаж, 4-, 5-этажга судьялар менен кирип, же аппарат кызматкерлери менен кандайдыр бир өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө бөгөт коюлган. Ошон үчүн ушул сотто ар түрдүү ушундай коррупцияга каршы бөгөттөр ушундай аракеттер менен коюлуп атат. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. Имараттын сот отурум залдары санариптештирүүнүн алкагында тиешелүү жабдыктар менен жабдылган. Мындай шарттар сот адилеттигин ишке ашырууда ачык айкындуулукту камсыз кылат. Артыбызда турган экрандар сот процесстеринин тизмелери. Бул 3 соттуку, Каракол шаардык соту, административдик соту жана областтык соттуку. Бул дагы жарандарга түзүлгөн ыңгайлуу шарттардын бири болуп саналат. Жарандар киргенде эле өзүнүн процесси же кайсыдыр процесс саат канчада экенин көрүп, ушул жерден залдары баары жазылган, кайсы залга кирип катыша тургандыктары жөнүндө ачык да, ушудан көрүп туруп эле кирип катыша берсе болот. Акыркы жылдары өлкөдө мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулаганы, кайрылгандардын саны арбыган. Калкка укуктук акысыз жардам көрсөтүүдө жаңы имаратта жакшырган шарттар менен атайын иш бөлмөлөрү орун алды. Жакыр үйлөргө, майып адамдарга көп ушундай адамдар болот, ошолорго мамлекеттин эсебинен бекер жардам берип турабыз биз. Анан биякта да сот адилеттик үйү ачылганда ушул жерден бизге шарт түзүп, ушундай иш бөлмөбүздү берген сот адилеттик үйүнүн жетекчилиги. Көбүнчө жарандык иштен кайрылышат, административдик иштен кайрылат. Ушулар жер боюнча, мурас боюнча кайрылышат, социалдык камсыздоо боюнча кайрылышат, үй бүлө кодекси боюнча көп кайрылышат. Бири-бирине нааразы болуп, кээ бирөө элдешип алып кетишет, бияктан өз ара элдешип, чечишип. Бул да жер укуктары боюнча келишет. Ушулардын баарына биз консультация кылып турабыз. Облустагы 3 соттун бир жерде жайгашуусу менен курьердик иштерге байланыштуу убакыт жана каражат чыгымдары үнөмдөлдү. Бирдиктүү терезе аркылуу жарандарга дагы, сот кызматкерлерине дагы ыңгайлуу шарт түзүлдү. Жарандар келгенде бул жака кылмыш иштерин, буяка жарандык иштерин, буяка бузуу иштерин тапшырат. Тапшырганда эле булар сразу деланы алып туруп, азыр бардык иш аракеттер компьютерлештирген, автоматташтырылган, сразу деланы эмеге катташат, АИ системасына. Азыр ушул сот системасына болгон өтө элге мындай эмелердин бири ушул АИ системасынын киргени болду. Булар болсо каттаганда эле дело автоматически судьяга бөлүнөт. Жарандар
ал жерде бир кызыкчылыгы болгон же бир эмелер ошол жерде эле жоюлат. 14 жаштан 18 жашка чейинки мыйзам менен чатагы бар балдар үчүн мында атайын бөлмөлөр иштейт. Жабырлануучу же күбө болуп саналган балдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылууда дал ушул бөлмөдө психологиялык, педагогикалык жана реабилитациялык процедуралары ишке ашат. Эми манчабыз чечип, кадимкидей мисалы мен өзүм болсо энедей болуп келип балага эне бала сүйлөшкөндөй сүйлөшүп, ошол жерде ошентип сурак кылабыз. Күбө катары сурасак да, айыпталуучу катары сурасак да. Ошон үчүн мамлекет тарабынан ошо элге ушундай шарттар түзүлүп атат да. Айтмакчы, быйыл Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл райондук соту дагы башка имаратка көчтү. Залдардын жетишсиздиги, архивтерди жайгаштырууга бөлмөлөрдүн жоктугу судьялар менен аппарат кызматкерлери үчүн ыңгайсыздыкты жаратып келген. Мурунку имаратыбыз бир кабаттуу, судьялар, аппарат кызматкерлери батпай келген жарандарга дагы шарттар жакшы түзүлгөн эмес болчу. Азыркы көчүп келген имаратыбызда шарттар жакшы, жаңы ремонт болгон. Ар бир судьяга өзүнчө кабинеттер түзүлдү. Сот кызматкерлери, катчы судьялар өзүнчө кабинеттерде, архивтер жетиштүү, жарандарды кабыл алган жай ачылды. Сот системасындагы жемкорлукту азайтуу үчүн өлкө башчынын жарлыгынын алкагында жергиликтүү судьяларды ротациялоо менен мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына жана элдин сотторго болгон ишенимин арттыруу иштери кызуу жүрүүдө. Адамдардын ортосундагы укуктук талаш-тартыштардын көз карандысыз сот бийлиги тарабынан чечилиши элдин адилеттүүлүккө болгон сезимин ойготот. Ошол себептен өлкөдө көз карандысыз сот тутумун орнотуу талабы күч. Быйыл Кыргыз Республикасынын сот тутумуна 100 жыл. Сот системасынын 100 жылдыгын белгилөө астында турабыз. Ушул учурдан пайдаланып, мен кесиптештеримди жана сот тутум кызматкерлерин 100 жылдык маарике майрамы менен куттуктайм. Ушул жоопкерчиликтүү ишине баарына ийгиликтерди каалайм. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Асылбек Касьянов, Ысык көл облусу.